Дуалдын айрым сырдалган бөлүктөрү урап калган видеодогу бул бөлмө Ош облустук ооруканасынын хирургиясында тартылган. ТМЖ телеканалына ооруканада жылуулук жок, шарт начар деп кайрылган жаран бир нече видеолорду жиберген эле. Биз бул шартты жеринен чагылдырганы барганыбызда алар тууралуу материал жасоо үчүн сөзсүз түрдө жетекчиликтен уруксат алуу керек деген шарт коюп, мамлекеттик мекеме экендигине карабай камерага тартууга тыюу салышты. Азыр жүргөн бияка мен Оорукананын жетекчиси менен болгон сүйлөшүүлөр тасмага тартылбасын деген талап коюлду. Биздин съемкага керектегенибизде маалымат берүүдөн баш тартып, сыртка чыгуубузду айтышты. Неге? Аке, кой турсаңыздар. Жок, сиз мага болгон Siz андай Тартпайсыз, сен антып, сен жок, жок, аны Все, сага керек болса официалды беребиз. Азыр 1 саат түшүндүрүп атабыз мындай. Пожалуйста, объясните, говорите. бир топ сүйлөшүүлөрдөн кийин жетекчинин орун басары тасмадагы гана бир бөлмөнүн абалы ошондой экенин айтып, 2019-2020 жылдары оңдоп түзөөдөн өткөнүн, быйылдагы планга киргизилгенин билдирди. Сапаты жакшы эле, бирок биз дагы бир жолу кайталап кетем. 40 жылдан ашуун болгондугуна байланыштуу жылуулук системасындагы турбалардын иштери да чирип болбой калган. Ал жерден ошол системасы жакшы өтпөйт. Biz быйыл ремонт кылганда дагы көрдүк, иштердин бардыгына заң туруп, жанагы ржавчина болуп, ушундай болуп калган. Ошонун негизинде жылуулук жакшы жетпей атат. Азыр эми оорукананын жетекчисинен уруксат сурап чыктыңызбы? Биз тарта берсек болобу же болбойбу? Эми мен ойлойм, силер жалаң позитивдүү жактарын тартсаңар жакшы болот. Ошол. Азыркыны тартканга болбойт. Ал бир эле палата, бир оорукананын көрсөтүкчү эмес. Мен ошондой ойлойм. Оорукананын жетекчилиги мамлекет тарабынан буга чейин имаратты капиталдык оңдоп түзөө иштерине акча бөлүнүп берилбегенин билдирди. Бирок жылда бөлүнгөн акчадан үнөмдөп, кошумча каражат булактарын таап, оңдоого муктаж бөлүмдөрдү гана ремонт кылышат. Зыягүл Болот кызы, Алтымыш Жантемир уулу, Азем Бузуреков, ТМЖ жаңылыктары.